Себеби мына өткөн жумада чет өлкөлүк жарандар менен конфликт болушу боюнча мына карабайсыңарбы, өзү окуя 12 майдан 13 майга түн ичинде болгон. Реакция милиция жакшы берген жок. Биз туура айтып атабыз, бейбаштык кылган жарандарды биз аларды жопко тартабыз. А эмнеге ошол кезде биз министрдин внутренних дел ошонун жоопкерчиликти карабайбыз? Эмнеге учурунда сразу реакцияны берген жок? Мына карабайсызбы, депутаттарды андып эле жүрөт, активисттерди андып эле жүрөт, порно фильмдерди тартып эле жүрөт. Ишти, реальный ишти кылбайбы мындай? Жол коопсуздугу канча проблема бар. Керек болсо мына ОПГ менен милиция негизи күрөш керек болчу. Алар күрөшө албай, мына УКМК ошол менен алек болуп атат. Карабайсыңарбы, ушундай проблема, бир топ эле проблемалар чечилбей жүрөт да. Мен суранат элем, эмнеге, эмне себеп менен учурунда реакцияны бере албай, ошол эле бейбаштык кылган жарандарды жопко тартпай, жума күнүндө ошол WhatsApp группаларда рассылка болгондо эмнеге реакцияны сразу берген жок? Ошону менимче комитет караш керек. Жоопкерчилик анын дагы болуш керек да. Ошол боюнча эч ким айта элек да. Сураныч ошол протоколдук тапшырманы бериңиз. Рахмат.